Саламатсыздарбы ардактуу теле көрүүчүлөр, бул ачыгын айтканда ток-шоусу, деги эле видео, аудио жана кино тармагындагы каракчылык тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Кимдир бирөөнүн эмгеги өзгөчө талбай эмгектенип, көзүнүн майы кетип, аракет менен жасалат эмеспи? Дал ошол эмгектерди эч уруксаты жок эле, аны копирайт, тагыраак айтканда көчүрүп алып туруп кайрадан көрсөтүү, бул иш деги эле кандай бааланышы керек? Дал ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Эмесе биз менен болууга чакырам. Атым Назира Кадыева, бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Алгач эң оболу дал ошол эмгекти кино тармагында өзгөчө ополтодо эмгек жасап келген инсандардын эмгеги тууралуу сөз баштоону туура деп чечип отурабыз. Азыр биздин катарыбызда Темир Бирназаров агабыз бар. Кино жаратууда көп эмгек кылып келесиз дегендей. Сиз айтып калдыңыз, биздин баягы программага чогулуп атканда эле баштадыңыз да. Бул сөз бойдон эле калат, чын-чынында мындай реалдуу чечимге келишибиз керек деп айттыңыз да. Менимче мындай сөздөрдү айтууга өзгөчө бир мындай себеп бар болуш керек сиздечи. Мындай проблемага кабылсаңыз керек. Себеби эгер бизде бул жөнүндө мыйзамда жок болуш керек биздечи. Мындай механизм жок да. Эми бул пиратство дейбиз, бул уурулук да, бирөөнүн жеке менчигин уурдап алуу деп. Анан мен ошол убакта деле айттым эле да, бизде мамлекет өзү уурулуп кылат да. Мамлекеттик телекомпаниялар, мисалы КТР ошол эле. Көчөдөн алып сатып алып эле көргөзүп атпайбы? Эч договору жок. Мисалы Американын фильмдерин, Европанын фильмдерин көргөзүп, алып эле сатып алып эле ошону көргөзөт. Бул эң чоң уурулук да. Бул бизде мамлекеттин өзү уурулук кылып атат да. Мисалы, муну айтып аткан себебим мындай да. Мисалы, меники 97-98 жылдары фильмдерим сатылды да. Бельгияга сатылды, Францияга сатылды да. Аякта ар бир ошол программада коюлган эмени, мисалы, көрсөтүүлөр да, мисалы, кичинекей даже 1 минуталык болсо да, ошол договору келишим болот да. Анан бул жерде мына Финполдун өкүлү отурат да, булар бар текшеришет да. Канча жылга, канча жолу көргөзүлөт, ошол договор эме болот. Анан алар сатып алганда мындай кылат да, мисалы, 1 жыл деп көргөзөт да договорго, мисалы. 1 жыл, анан канча жолу көргөзүлөт. Эгер толук дагы кошумча көргөзүлө турган болсо, дагы кошумча төлөнүш керек. Анан территориясы көргөзүлөт, ошол карта менен чыгып коет да. Мына могу территория, бул районго көргөзүлөт деп да. Ошол договордун негизинде программага кетип турат. Ошол өздөрүнүн салык салуучулары, Финполу дейбиз, ошолор текшерип турушат да. Бул мамлекеттик болобу, любой ошол телекомпанияларда. А бизде болсо көчөдөн сатып алып эле көргөзө беришет да. Бизде эч кандай. Ошон үчүн айтып атканымда бизде мыйзам иштебейт. Ал мыйзамды кабыл алыш үчүн ушул кино тарткан же ушул алардын ушул мындай чыгым болуп калган адамдардын арасында бир депутат болуш керек да, же болбосо ошо бир министр болуш керек да. Бизде мыйзам кимдер үчүн иштейт? Ошолор үчүн иштейт. Жөнөкөй мына бул жерде өздөрү жөнөкөй жигиттер жүрөт да, акчасын алып, тиги коротуп, банкрот болуп. Буларда эч кандай мындай рычаг жок да. Уруксаатсыз ошол биздин Кыргызстаныбыздын аймагында деле көрсөтүлгөн учурлар болду беле? Мындай да, бул биринчиден Кыргыз фильмофонддо атайын чечим кабыл алынган, өкмөттүн чечими бар. Мына пиратствого, сойкулукка, маңгиликке, чагымчылыкка каршы деген атайын өзүнүн неме түзүлгөн, комиссия түзүлгөн. Ушулар жана фильмди көрүп, ошого карата баа берилет да. Биз буга чейин мыйзам кабыл алынганга чейин бир казактын фильми кирип кетип бизге бир абдан бир жаман жактарды көрсөткөн, чагымчылыкты көрсөткөн нерсе кирип кетип, биз бир топ жарым жылдай суракта жүргөнбүз. Себеби бул бизде мыйзамдын жоктугуна чыгып кеткен оокат болгон да. Ошондон кийин мыйзам кабыл алынды. Азыр атайын уруксат берилет. Ушул фильмди көрүп туруп, республикада көрсөтсө болот деген. Ал эми кинотеатрдын айрым директорлори мындай ким көрүп атат дейсиң деп неме кылат да. Өздөрүнүн каалагандай иштерин жасашат. Ошолордун баарын тең токтотуш керек. Себеби мына азыр жаштар коюп алып, анан кийин келишет. Биз койдук эле анан эме деп. Ал эмне жөнүндө фильм? Анын идеологиялык нерсесин баарын тең карашыбыз керек. Идеология десе биз мурунку постсоветский пространстводагы нерселерди ойлоп атабыз. Бак коммунисттердикиндей деп. Андай эмес. Мына белгисиз маршрутту көрсөттүңөр. Көргөнсүздөр баарыңыздар. Мен ошонун пиратствосун көрдүм. Өңү өчүп калган күмөндөр же күмөндөрдүн таятасыбы билбейм. Көрүнбөй калганда. Сапаттуу. Ушуга өтүшкөн.
Эмне десең 20 сомдон сатабыз, алсаң ал, албасаң алба. Анда мыйзам иштей эле келе. Сценарий кезинде дагы текшерүү жүргүзүлөбү сиздер тарабынан? Же сөз түрдө ал фильм болуп тартылгандан кийин кийин? Көркөм совет бар бул киностудиянын алдында. Алар ушул фильмди көрүп туруп өткөзөт. Бирок бизде Кыргызстандагы немелерде худсоветтен өтпөгөн фильмдер бар. Мисалы жеке менчик фильмдер. Алар мисалы эмне мен өзүм акчама тартып атам, мейли жылаңач чуркап кетип бараткан кызды көрсөтүп берсем болот деп. Андай эмес. Баарыбыз бир асмандын алдындабыз. Биздин телевизорду көрүп атканда үйдүн ичинде балаң да көрүп атат, неберең да көрүп атат, келиниң да көрүп атат. Анан биз эми Эшмат ушундай тарткан экен, Ташмат мындай тарткан экен деп не өтпөшүбүз керек да. Биз дегенде баарыбызда ыйман, адеп, ахлак деген нерсе ыйгыраак, жогорурак туруш керек да. Ошол худсоветтен өтпөй калган фильмдер деле азыркы учурда Кыргызстан территориясында көрсөтүлүп атат деген ойдосуз, сиздин оюңуз боюнча. Мен Мисалы үчүн айттыңыз да жана жеке менчик, мисалы үчүн көп эле бар. Мен чыгармачыл чөйрөдөн угуп жүрөм. Бир 20-30 миң долларың бар болсо, мен деле фильм тартканга мүмкүнчүлүгүм бар да, мен билем. Ошону. Жок, тартып атат. 5 миң долларга деле тартып койсо болот. Бир түндө тартып койсо болот толук метраждуу фильмди. Бирок табити анын ошол табиялык совет уруксаат берген жок деп коелу да. Мисалы үчүн баягы көркөм совет, көркөм кеңеш баягы бул фильм деген элге көрсөтүүгө мүмкүн эмес деп тапты да. А бирок көрсөтүлүп атат деп атасыз, Жок, көрсөтүлбөйт. Мен аны көрө элекмин, андайды көрө элекмин. Демек, ушул кинотеатрларда жана элге таратылып аткан фильмдердин баардыгы көркөм кеңештин дыкат изилдөөсүнөн, баягы анализинен өтүп, анан көрсөтүлүп атат. Сөзсүз түрдө. Рахмат. Темабызга кайтып келсек, биздин катарыбызда азыр мынакей кинорежиссер Айбек Дайырбеков олтурат. Айбек мырза, сиз дагы ушундай өзүңүздүн жеке тажрыйбаңызда ушундай кино каракчылыкка кездешип көрдүңүз беле? Мен өзүм кездеше элекмин. Себептен менин кином жаңы эле чыкты. Бирок аны баарыбыз эле көрүп жүрөбүз. Мындай Кыргызстандын баардыгы эле ошол, мисалы ошол эле бос салканды баары дисктен көрдү да, кинотеатрга барып эч ким көргөн жок. Кинотеатрдан бос салканды көргөндөрдүн пайызы 1%-тен ашкан жок го дейм. Анан бизде бул маселени кандай десем, улуттук деңгээлде эле, мамлекеттик деңгээлде баардык нерселерди кыргызча чечип жүрбөйбүз. Ошондой эле бул пираттыкты дагы бул акыркы 2-3 жылдан бери режиссерлор, кино жаратуучулар менен мындай ошо диск саткандардын арасында бир мындай кыргызча сүйлөшүү бар да. Сүйлөшүп алып ошол жок дегенде ошол кыргыз кинолорун сатпагыла, чыгарбагыла деп. Ошол эми аларда да намыс бар экен, мындай чыгарбай жүрүшөт да. Анан эми бирок муну мындай мамлекеттик деңгээлде чечпесе болбойт. Себеп дегенде, мисалы ойлонуп көрсөңөр, 20 миң сомдон ашык уурдап ала турган болсо бирөө, ал өзгөчө чоң суммада уурлук болуп эсептелет да. Ал эми 2 миллион, 20 миллион сомго тартылган кинону уурдап алса, бул бизде Кыргызстанда көрсө уурлук болуп эсептелбейт экен да. Ал жөнүндө уголовный статья дагы жок экен. Бул эң негизгиси муну ошо мыйзам деңгээлинде оңош керек да. Бул проблеманыч. Бул аябай өтө эле көйгөйлүү маселе. Анан эми мунун мисалы үчүн силер айттыңар, жогорку кеңештин депутаттарына барып, баягы кездешүүлөрдү өткөрүп жүрөбүз дедиңиздер. Укуктук талаада кантип сиздердин эмгегиңиздерди коргосо болот деген сунуштарды киргиздиңиздер конкреттүү түрдө? Муну мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Мисалы эң биринчи ошол эме муну административдик жооптон алып туруп, муну уголовный статьяга киргизиш керек. Кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек каракчыларды. Ооба. Бул себеп дегенде мисалы мен деле азыр бирөөнүн киносун урдап алып туруп чыгара турган болсом, мени 1000 эле сом штраф төлөп коем да. Бул андан башка мындай жоопко тартылбайм да. Анан эми бул бирок ошо мыйзам үстүндө иштей турган болсок дагы проблемалар өтө көп да. Себеп дегенде ошол эле мамлекеттик мекемелерде, ошол телеканалдарда пираттык программалар өтө көп да. Ошол Windows, Word, анын баары сатып алына турган программалар негизичи. А бизде болсо Кыргызстанда мыйзамдардын баардыгын эле ошо Россиядан же Казакстандан көчүрүп алат. Ошоктун копиясы да. Айбек мырза, дагы бир суроо бергим келип атат. Сиз айттыңыз жанагы кыргызча эле бүтүрүп келебиз депчи. Мисалы үчүн барып суранып, ошол кыргыздын намыстуу болсоңор, кыргыз кинолорун таратпагыла деп сүйлөшөбүз дедиңиздер да. Ошол каракчылар менен көзмө көз көрүштүңөр беле? Сиздер билесиздерби кимдер таратарын? Аларды баары эле көрөт, көрүшүп деле, чай ичип деле жүрөбүз. Аны эми кандай десем, бул баягы немеден калган адат болсо керек, союз учурунанчы, баягы айлык эч ким жашачу эмес, баары шабашка кылчу. Шабашканын көбү, тегинен көбү бул мыйзамсыз шабашка болуп эсептелинет да, негизи келгендечи. Рахмат сизге. Биздин катарыбызда азыр көптөгөн фильмдердин продюсери Нурбек Айбашев отурат. Сизге суроо бергим келип атат да. Мисалы үчүн сиз чет өлкөдө дагы иш алып барып жүргөнүңүздү көрөбүз. Көптөгөн фильмдерге
продюсерлик кылып жүрөбүз дегендей. Мисалы үчүн Казакстандын тасмаларын көбүнчөсү мындай казак боордошторубуз менен кызматташтык алакада экениңизди билебиз дегендей. Казакстан тасмалары эфирден кетирсек, укуктук талаада корголгону байкалат да, шак эле реакция кылышат. Мисалы үчүн кат жазышат, же болбосо бизден баягы укуктук ченемдердин негизинде жооп кайтарууга түрдөт да, бизди сурайт дегендейчи. Ошол сыяктуу мен сизден сурагым келип атат да, бул жаатында бизде кандай иштер жүрүшү керек деген ойдосуз? Жакшы суроо. Туура айтасыз. Себеби ар бир тасмага өзүнчө бир каражат кетет. Себеби каражатты да биз насыя алабыз. Анын үстүнөн талыкпай эмгектенебиз 1,5-2 жыл үстүнөн иштеп. Мисалы биз 2012-жылы Салам Нью-Йорк деген кино тасмабыз 4-чү күнү дисктерге чыгып кетти каракчылардын эсебинен. Биз аны финанс полицияга кайрылып, арыз жазып, жана Кыргыз патентке кайрылып, түнү барып рейд уюштуруп диск саткан жери бар. Ал жерде 10 миңдей контрафактный продукцияны биз изъятия кылганбыз ал жерден. Ал жерде көп ызычуу болгон каракчылар күрөшө баштады финансовый полициянын сотрудниктери менен. Алар дагы предупредительный выстрелдерди берген асманга. Ошонун баарын көрүп мен да аябай шок болгом да. Эмгекти элдер түшүнбөйт, баалай билбейт да. Өздөрүнүн жеке бир 5-10 сом табам деген оюну биринчи орунга коет даган. Биз көп акча салабыз, мисалы кино тасмага. Аны биз кайрадан кайтарып алышыбыз керек. Ал жөнүндө алар ойлошпойт да. Мисалы үчүн жөнөкөй көрөрман үчүн абдан кызыктуу болуш керек. Бул процесс кандай жүрөт негизи эле? Мен ойлоп турмун, ошо сиз айттыңыз, Салам Нью-Йорк кино тасмасы баягы укуктук ченем тарабынан дагы мындай корголгон, тагыраак айтканда эч ким уурдай албайт деген тасмалардын бири жөнүндө кеп болуп атат да. Азырчы кантип уурдап кетишкен алар? Ал жерге 4-залга кирип эле бир кадимки деле бала өзүнө упай топтойн деп мобилдик телефонуна тартып алып, торрентке жүктөп койгон. Себеби ал упай чогултат экен ал жерден. Ал биз менен жолугуп, ал жигит менен жолукканда ал айткан, мен жөн эле өзүмдүн репутациясы үчүн ошол нерсени жасаганмын депчи. Ошондон тарап кеткен. Биз 3-4 күн ичинде буну токтотуп калганбыз да. Айбек бакем туура айтып кетти. Себеби болгону 2000 эле сом административдик нарушение да. Канча эмгек кетип атат, көп эмгек кетет да бул жердечи. Иши жок башкалардын. Ошону баягы уголовное дело ачылса жакшы болмок эле да. Себеби биз тобокелдикке салып эле, продюсерлердин баары тобокелдикке салып эле кино тартышат да. Себеби эртеси күндө эле чыгып кетиши мүмкүн да кино тасмачы. Себеби биздин азыр элдин түшүнүгү кандай? Качан YouTubeга чыгат, качан дискке чыгат деп эле ошону эле күтүп отурушат да элдерчи. Мисалы диск сатып алсаң 50 сомго сатып аласың да. Кинотеатрга дневной сеанска 100 сом билет. Үй бүлөң менен барып жакшы сапатта кино көрсөң болот, бирок баары эле ошо диск күтүшөт да. Рахмат сизге. Азыр мынакей бул жерде бизде Кайыпов Алмаз мырза отурат, кино үйүнүн жетекчиси. Менимче ошо кинотеатрларда дагы ушундай каракчылык болбош үчүн шарттар түзүлгөнүн билем да. Себеби дегенде кинотеатрга кирип баратканда сөз түрдө баягы айтышат кызматкерлери, телефондоруңарды күйгүзбөгүлө деген сыяктуучу. Сиздерде ушундай иштер жүрүп турат да? Албетте жүрүп атат. Контроль кылып атабыз, бирок өзүңүз түшүнүп атасыз, 300 залдык кишилик залда бир 10 кишини коюш керек да. Контроль кылып, бизде андай каражат жок контроль кылганга. Ошон үчүн ошондой нерселер болот да биздечи. Мына жарым жыл мурун Disney анан тиги Warner деген студиялардын 2 тасмасы кетип калды интернетке бизден, Кыргызстандан. Алар бизге штраф салып, санкция кылып, территорияга, не только биздин кинотеатрга, полностью Ош кинотеатр, Бишкектеги бүт бар кинотеатрлар. Бир күн, например, четверг күнү общий дүйнөдө чыгат, ошол тасма. А бизде болсо бир күн кеч чыгат да. Анан дагы бир предупреждение кылышты, дагы бир интернетке чыгып калса биздин территориядан, анан вообще территорияны жабабыз деп.
прокатчы. Ошон үчүн бизде проблема ушундай чоң. Бир жолу уруксаат бериптир, кечиришиптир да, дагы бир жолу кайталана турса, эмне чыгымга Ошол алардын айып пул төлөйсүздөр? санкциясы негизи биздин территория Кыргызстан аларга кызык эмес. Себеби 15 жыл мурун биз аларга барып студияларга сурап биздин территорияны ачкыла, биякта официально болуп иштейлик деп ошону биз баштаганбыз. Кинотеатр Октябрь ачылгандан кийин. Ошондон бери алар нормально иштеп, бирок ошондой нерселер болот экен да, биз жарандарыбыз ар кайсысын ошо телефонун алып алып тартып интернетке неметип чыгарып дегендей. Анан ошолор санкция, например, бир күн позже деп коебуз, кеч чыгарат. Экинчи предупреждение, территорияны жабабыз дейт. Фильмдерди албайсыңар вообще. Биз разбирательство кылбайбыз, жөн эле жабабыз дейт. Кыргыз патенттин өкүлчүлүгү отурат, Аскар Нажимиденов. Сизге суроо берейин дедим эле. Абдан көп иш-чараларды өткөрүп келгенсиңер да, мисалы үчүн буга чейин жанагы дисктерди алып өрттөп дегендей шоу бизнес өкүлдөрүнүн жардамы менен бирдикте ошондой иш-чараларды дайым байма-бай өткөрүп турасыздар да. Азыркы күнү деле бар экен бул маселечи. Кандай күрөшүп жатасыздар сиздер ушул жаатта? Азыр айтып атышат, мыйзам жок депчи. Мыйзам бар, бирок анын иштеши да. Мисалы, мурдагы эски маалыматтарда айтылып калды, азыр бул жерде 1000 сом, 2000 сом эле төлөнөт депчи. Бул 2013 жылга чейин ошондой болчу. Биринчи жолу ошондой мыйзам бузуу болгондо 1000 сомго чейин айып тагылчу. Анан экинчи жолу кайталана турган болсо 2000 сом болчу. Анан биз 2013 жылы Кыргыз патент эмилге кылып, бул 340 берени административдик кодекстин ошого өзгөртүүлөрдү киргизип, азыркы мыйзамдар боюнча, ошол кодекс боюнча биринчи жолу эгерде мыйзам бузуу боло турган болсо 5000ден 10.000ге чейин айып пул салынат. Ал эми экинчи жолу кайталанса 10.000ден 20.000ге чейин. То есть биз 10 эсеге чейин көтөрдүк муну. Бул бир административдик иш боюнча. Кылмыш кодексинде да бар, 150 статья бар. Ал статьяга ылайык айыптар салынат, тоже 700.000ден 300.000ге чейин расчетный показатель менен эсептеп. И биринчи жолу кайталана биринчи жолу болуп атканда 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал эми дагы 1 жылдын ичинде дагы кайталанып турган болсо 5 жылга чейин эркинен лишение свободы болушу мүмкүн да. Бирок мунун бул уголовный кодексте бир жери бар да. Бул Алмаз айтып кетти, бул бизде 2004-жылы бул частный правага кирип калганда, башкача айтканда, укук ээсинин арызы жок, укук коргоо органдары иштей албайт да. Публичный болгондо, иштей берет публичный болгондо. Ал эми бизде азыр частный болуп калган. Укук ээсинин өзү чогултуп, доказательстволорун чогултуп, анан финполицияга өткөрүп, анан эгерде ошол келтирилген зыян 50.000ден ашканда гана кылмыш иши козголот да. 50.000ге чейин болсо бул административдүү болуп калат. Бирок ошо 50.000ди доказать этиш үчүн укук ээси өзү чогултуш керек да, далилдердичи. Ушул жерде проблема да. Укук ээси ар кайсы базарга барып алып чогултуп жүрө албайт да 50.000 далилдепчи. Эгерде публичный болгондо бул арыз укук ээсинин арызы жок эле, укук коргоо органдары, мисалы финполиция барып эле дело возбуждать эте бермек да. Бизде проблема ушул жагынан. Биздики частный болуп калган. Мыйзамда дагы кээ бир моменттер бар турбайбы, кайра карап чыгуу керек да. Ошол публичный кылыш керек да бизге. Бул ушул интеллектуалдык менчик укугун публичный укуктарга киргизиш керек да. Ошондон анан мындай укук коргоо органдарынын колу ачылат дагы, иштей баштайт да. Сиздерге көп кайрылышабы ушундай укуктар, автордук укугу тебеленип, өзүнүн эмгегин тартырып жиберген, каракчылыкка кабылгандар? Мен кошо кетсем болобу, мен да Аскарга коллегама. Сиз абдан жакшы туура бердиңиз. Бул Кыргыз патент эмне кылат, вообще каракчылар негизи кайрылабы деп. Жана эгерде мыйзамга кайрыла кетсек, бизде ушул атайын мыйзам бар да, автордук жана чектеш укуктар мыйзамы негизинде эгерде баягы ошол автордун же ошол бир чыгармачылык адамдын эгерде укугу бузулса, анын эки жолу бар да, эмне кыла алат. Ал же болбосо биринчиси бул сот органдарына кайрыла алат, жанагы доо арыз менен. Ал эми экинчиси бул биякта финансовый полициянын өкүлдөрү отурат, ошол экинчиси бул экинчи финансовый полицияга кайрылат да. Ошонун негизинде гана баягы кандайдыр бир чечим чыгарыш ыктымал. Кыргыз патент бул жерде эмне кылат? Негизи эле автордук жана чектеш укуктар жаатында биз эмне кылабыз? Мыйзамдын чегинде биз Кыргыз патент каттоочу гана
органбыз. Эгерде баягы ошол кинонун сценарийин алып келем десе же кандайдыр бир башка чыгарманы алып келем деп ошо каттайм десе, эгерде ал күмөн санаса, кийин бир ушул менин чыгармамды бирөө бузат же уурдап алат же бир кандайдыр бир анын укуктары бузулат десе, бизге келсе болот. Биз аны ошону каттап карап, ошонун негизинде 15 күндүн ичинде баягы автордук күбөлүк бере алабыз. Бирок эгерде укугу бузулса, ал же сот органдарына же Финполицияга кайрылыш керек да. 1-январь 2019-жылдан баштап бизге азыр сиздер билесиздер, Кыргыз Республикасында чоң судебный реформа болду. Ошонун негизинде да бир топ новеллалар кабыл алынды. Булар кайсылар? Азыр уголовный кодекс, азыркы вот Аскар айткан уголовный кодекс 1-январдан баштап башка жаңы уголовный кодекс күчүнө кирет. Бул жерде эгерде мурда эски ошол кодекс боюнча 150 берене, анын жерде жана Аскар айтып кеткен 5 жылга чейин эркинен ажыратылчу, 3 жылга чейин же болбосо штраф болчу, эгерде 50 000 сомдон ашса, бул баягы уголовный нормаларга жатчу. Ал эми 1-январдан баштап гумандуулук кылып, аны азыраак бир аз азайткан, штрафтары да бир аз азайган, эркинен да ажыратылган деген нерсе ал азыр алынып ташталды. Андан кийин мындан сырткары ошо жаңы жаңылыктардан болуп, баягы жоруктар жөнүндө кодекси деген да кабыл алынып атат. Ошонун негизинде баягы штрафтар 6 000 сомдон где-то 8 000 сомго чейин да бир жоруктарга да кирип калды. Бирок Кыргыз патент кодекс об правонарушениях деген жаңы кодекс да күчүнө кирет 1-январдан баштап. Бирок ага азыр мораторий киргизилген экен, 1 жыл эч кандай өзгөртүүлөрдү биз киргизе албайт экенбиз. Анан бирок Кыргыз патенттин өкүлдөрү, ошол баягы кызматкерлери 1 жыл иштеп, ошол правонарушенияларга да биз ошол киргизгенге аракет кылмакчыбыз. Анан мен биякта агайларга да айта кетмекчи элем, ушул жерде биз ушундай, сиздер абдан сонун кылып атасыздар. Бүгүн ушундай передача болуп атат да. Бул жерде азыр биз уже отурганда байкап атабыз. Биз көбүнчө баягы байкелер айтып атат, мыйзамдар жок, баягы бул жерде билбейбиз деп. Себеп атайын ушундай передачалар аркылуу мына бул жерде студенттер да отурат. Ушулар билиш керек. Себеп дегенде бул чыгармачылык адамдардын укугу да. Биз бирөөнүн машинасын барып эле айдап кете албайбыз, туралбы? Бирөөнүн квартирасына кирип кете албайбыз. Бул да автордук укук деген ушул баягы кино, бүгүнкү тема атайын кино болуп аткандан кийин кинолор, кино тартылды, ал жерде 5 адам, чоң адамдын атайын укуктары бар да, ошол укуктар сакталыш керек. Себеп дегенде биз ошол маданият болобу, искусство болобу, аны өнүктүрүшүбүз керек. Аны ким баягы бизге ушул чыгармачылыкты кылып берип атат? Биздин чыгармачылык адамдар, ошолордун укуктары сакталыш керек. Ошондуктан ушундай окуучулар чогултуп, ушундай передачалар аркылуу биз укуктарын көп айтышып турушубуз керек. Себеп дегенде биздин мыйзамдарда толук жазылган. Ушинтип канчалык көбүрөөк айтсак, адамдар билет да. Анан бизге мындан сырткары дагы бир жакшы жаңылыктардын бири, мурда эгерде каржы гана полициясы заниматься этсе, азыр 1-январдан баштап МВД дагы кошулду. Бул жерде эки чоң органда кошулду. Мен ойлойм, баягы астына жылат болуш керек бир ушул каракчылык, негизи эле автордук укукту коргоо деген тема. Мына биз жогоруда айтпадыкпы, алыс барбай эле коелу, мисалы үчүн негизи эле Казакстанды алып карай турган болсок, укуктук талаада да корголгон экен да кино фильмдер. Негизи эле сиздерге кайрылып, эмгегимди уурдаттым деп кайрылган инсандар барбы? Жана деги эле силердин тажрыйбаңыздарда сот ишине чейин барган учурлар барбы? Рахмат. Ушундай теле көрсөтүүнү айрыкча кыргызча тилде көрсөтүп, ушундай коомчулукка ушундай көйгөйлөрдү жеткирип атканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары көп болсо деп ойлойбуз. Ушундай теле көрсөтүүлөр дайыма Кыргыз патент менен тыгыз иштейбиз. Ошондо бул менчик, бирөөнүн менчиги, ал өзүнө ошону каржылап, ошончо канча көйгөй менен жаралып, ошонун авторский болгонун менчиги. Биз аны коргош, укугун коргошубуз керек. Бул коргош үчүн мамлекеттик деңгээлде бул биздин кылмыш жаза кодексинде да бар. Бул биз болсо жанагы сиз айткандай ошо интеллектуалдык менчиктердин каттоодон өткөндүгүн бул Кыргыз патенттен бардыгын аныктагандан кийин гана, андан кийин биздики дагы туура түшүнүшүбүз керек. Алардын ошондон киреше алдыбы? Канча деңгээлде киреше алды? Ошонун баарын аныктап, бирөөнү иш козгош эле кылмыш иш козгошто кыйын, мындай оңой эмес. Анын баарын далилдеп, андан кийин анын баарын биз кылмыш иш козголгондон кийин ошонун баарын иликтеп, сотко өткөрүшүбүз керек да. Сот болсо чечет, ал күнөөлүү эмеспи? Канчалык деңгээлде? Ошондой жагдайлар болду беле, автордук укуктарын. Бирок бул кино тармагында эмес, биздикинче көбүнчөсү бул автордук баягы бияктагы көбүнчөсү өзүнүн Кыргыз патенттен каттоодон өтүп, автордук менчигинин укугу бар деген көп тармакта, биз ар тармактардан ошолордон бар.
дисктер боюнча бар биздеки жана кыянатчылык пайдалангандарды сотко өткөрүн иштер бар. Эгер жабыркануучулар айтып атпайбы, туура айтып атат. Жабыркануучулар бизге кайрылмайынча биз иш алып бара албайбыз. Эмнеге дегенде биз да өзүбүздүн азыркы мезгилде билесиздер гумандуулук жагына баратат. Эмне 1-январдан баштап жанакы жаңы кылмыш иш жаза кодекси бул гумандуулук жагынан барып иш козголбой эле сазы анда бат эле дос судебный разбирательство коет, ошондон кийин эле анан сотко кете тургандай мүмкүнчүлүк болуп атат. Мисалы үчүн азыр интернет ушунчалык баягы тез тарайт да, чексиз интернет деген бар. Мисалы үчүн бирөөнүн фильмин бир жерден көчүрүп алсаң, аны интернетке салып койсоң эле тез эле тарап кетиши ыктымал да. Анан ошондон улам сиздерге сурагым келип атат да, сиз айттыңыз баягы жабырлануучулар бизге кайрылса, анан баягы өзүнүн иш ченемдери бар, баарын текшерип, ал каттоодон өткөнбү, өтпөгөнбү, ошону текшерип, анан иш алып барабыз деди да. Бул көп убакытты кетирип жибериши мүмкүн да авторлор, мисалы үчүн. Ошол жаатында дагы мисалы үчүн заманбап иш алып баруу тууралуу кандай баягы оперативдикте окуат. Бул ал ошол кызуу иш үстүндө жасалып аткан нерсени кармаш оперативдик. Бул аябай бизге аябай ыңгайлуу. Бирок деген сиздер да туура ошо баягы иштеген ишкерлердин да баягы кызыкчылыгын коргоебуз деп азыр биздикин бардык жагынан биздин текшерүүлөрдү да көп жагынан биздики баягы прокуратура жагынан каттоодон өтмөйүнчө ал иштерди кыла албай турганыбызды белгилеп коюшубуз керек. Эмне үчүн дегенде ошонун баардыгы эле алардын да кызыкчылыгын көздөп атабыз деп айтылат да. Сиз айтып атпайсызбы, текшерүүлөрдү алар мыйзамсыз иштеп атканын текшерүү аныктамайынча биз аларга иш козгоп, алардын да укугун да бузууга биз жол беришибиз керек. Рахматыбызды айталы. Биз бул темага менче дагы бир программа кылабыз деген ойдомун. Себеби дегенде бизде мыйзам кабыл алган, мисалы үчүн телевидение тууралуу да. Бизде акыркы учурда мисалы үчүн НТС телеканалын алсак, бир 100дөн ашык кызматкер эмгектенет да ушул жакта. Биз эфирибизди өзүбүздүн контент менен жабабыз да, эфирдичи. Мисалы үчүн ушундай программаларды жасайбыз, эмгек кылып, анан эфирибизди толуктап атабыз да. Мисалы Темир ага айтпадыбы, азыр көп телеканалдар деле башка фильмдерди коет деген. Эгер фильмдерди ала турган болсок, биз акча сатып алабыз же кандайдыр бир келишим негизинде алып анан көрсөтөбүз да. Бирок башка телеканалдар бар. Эки эле киши иштейт, аякта сотрудники эки эле киши экен, бүт интернеттен көчүрөт экен дагы, анан телевидение кылып отурат, реклама сатат, ошо эки киши жанын багып келатат да. Ошондон улам биз дагы ушул жаатында биз иш программа жасайлы деп ойлонуп атабыз да акыркы учурда. Себеби дегенде бизде дагы баягы автордук укук сакталбайт. Мисалы үчүн мен ушул программаны жасайм, керектүү учурларын кесип туруп интернетке салып жиберген жагдайлар абдан көп да. Бияктан процесс болуп атат, силерди чакырыш, эфирге алып келиш, бул деген чоң процесс да, туурабы? Анан алар кесип туруп эле өзүнүн мисалы үчүн сайтын дагы көрүүчүлөрдү топтош үчүн же болбосо дагы башка максаттарды көздөп, анан өзү интернетке жайылтып жиберген жагдайлар абдан көп да. Азыр болсо мына биздин жаныбызда мына жаш продюсер, ошол эле учурда актерлор, режиссерлор отурат. Бул жерде Бакыт мырза, сизге суроо бергим келип атат да. Негизи мына биз агаларыбызды уктук, мыйзам иштебей атат деди, бирок баарыбыз биргеликте сөз бойдон калып атат деди. Мындай жаштардын өкүлү катары сиз кандай сунуш айта алат элеңиз ушул каракчыларды жок кылуу үчүн, жоготуу үчүн? Мен мынтип ойлойм да, азыр диск проблемасы Кудайга шүгүр андай жок да. Азыр Айбек Дайырбеков айткандай элечи. Бирок азыркы учурда силер жаңы эле айтып кеттиңер, ошол теманы мен деле айтайын дегем. Ушундай каналдар, мен аны салык кызматы байкеме сүйлөшөм, айтып коем бир-эки каналдычы. Уруксаты жок эле коюп коет да биздин кинолордучу. Анан баяда бир продюсер байкеме сүйлөшүп калып сурасам, ал каналга чалып эмне үчүн коесуңар десе, ал мынтиптир: эми силер эл үчүн кино тартып атпайсыңарбы, эмне жалкабы депчи. Мен ойлодум да, болбосо бул каналдын директору, кичинекей болсо дагы билими бар, артында бир нерсеси бар киши дейм, жөндөн жөн эле көчөдөгү киши канал кыла бербейт да. Анан ал ушинтип жооп берип атса, мен ойлодум да, ушу биздин Кыргызстанда бир нерсени өзгөртүш керек экен депчи. Ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек экен. Анткени дегенде биякта баардык айтылган сөздөрдүн баары бир нерсеге чогулат да. Бул эмгек.
бул аябагандай чоң эмгек. Жакшы болобу кино, жаман кино болобу, артында эмгек бар. Ошол эмгекти биздин эл эмне үчүн сыйлабайт? Ушул даже кинотеатр, даже каналдын директору туруп ушундай сүйлөп атса, билбейм. Менин оюмча. Ким, кайсы канал эле айтасыз? Мен анан салык байк, бизге деле айтып бериңиз. Обязательно сөз түрдө айтып коем. Бирөтө чече болду маселе. Жок, бирөтө ачыгын айталы да. Мыйзамдуу түрдө чечебиз да. Аны Айбек Дайырбеков деле билет. Мен ойлойм, ушул телевидениеде ошондой көп нерселер болуп атат да. Ошол эле Голливудтук тасмалар менен, башка тасмалар менен. Мен башка чет өлкөлөрдү көрүп суктанам да, автордук укуктарды кантип коргошот. Аябай суктанам. Анан биздикине келгенде эле доспуз го, эчтеке болбойт го, кое берели дейм, эмне болуп атасың, тиги бу эмне жалко деген сөздөр чыкканда кадимкидей ичим күйөт да. Ошондуктан мен ойлойм, мыйзам жагынан да өзгөртүш керек. Анан деги эле ушул идеологияны киргизиш керек деп. Билбейм кандай азыр. Азыр андай жолум жок, ойлоп таба элекмин, бирок ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек да. Элге ушуну жеткириш керек. Бул сеники эмес, тийбе депчи. Азамат мырза, сизге да суроо бергим келип атат да. Сиз дагы ушул жаатта иштеп эмгектенип жүрөсүз дегенде, сиз кабыл көрдүңүз беле каракчылыкка? Сиздин эмгегиңизди урдап кеткен учурлар болду беле? Кино жагынан урдай элек, бирок башка жагынан урдаган болгон. Мисалы эмне урдаттыңыз эле? Видеолоруңузду. Ырларыбызда да. Эми бул жакта мындай да маселе. Негизи муну чечсе болот. Бул дүйнөлүк практикада бар нерсе. Оңой эле чечиш. Болгон эле бизде бир нерсе бар. Балык башынан сасыт дейт. Эң биринчи жогу жактан ылдый түшүш керек да. Бул укук, авторлук укук эмес, жалпы негизи укук коргоо системасы жакшы иштеш керек. Эң негизгиси эле бизде жаза жок. Айтканда эле бирөө чоң кылмыш иш кылат, керек болсо киши түсүп кетсе деле акча менен кутулуп кетет. Анан акча менен кутулабыз деген ой жеңилдик да. Боло берет, кутулуп кетем, акчам бар деген ой, же болбосо буга жаза жок деген ой адамдарды ушундай нерсеге алып барат да. Эң биринчи жаза жакшы болуш керек, күчтүү болуш керек. Аябаш керек. Анан бирок ошол аябай турган жазага туш келип калып адамдар кыйналбаш үчүн эскертүү деген болуш керек. Эскертүү адамдарга пайдалуу, эскертиш керек да. Мисалы үчүн бизде мончанчы берене бар. Аябай катуу жаза аласыңар, эгерде бирөөнүн укугун буза турган болсоңор, же бирөөнүн билекесин урдай турган болсоңор, чоң жаза. Эркиңерден ажырата аласыңар, же болбосо монча суммадагы акча, же болбосо өмүр бою ушунчалык болот. Кыскасы аябай коркунучтуу жаза болуш керек дагы. Адамдар ошол нерсени маалымат жайыш керек да. Мисалы үчүн Байкел өз айтып атат, кинотеатрдан кетиш керек. Мисалы үчүн мынчанчы берене боюнча кинонун астында, эгерде бул кино урдалап турган болсо, монча жылга соттолосуңар деген сыяктуу нерсени адамдарга жеткириш керек. Байма-бай берип туруш керек, Телевидениедан, передачалардан, кинолордон ишилип кандай маалымат таратуу жак болбосун, ошол жактан ушул нерсени элге жайылтыш керек да. Ошондо эл дагы көрсө жаза бар турбайбы? Кимдир бирөө балким билбейиндиктен урдайт. Билбейт да, жаза бар экенин билбейт. Бирөөнүн укугун урдап алат, мунун укугун урдап, анан айткандай тиги эмне болуп атасың, эл үчүн тартып атпайсың. Балким албайки билбейт. Бизде билбей директор болуп жүргөндөр көп эле. Жок, мисалы үчүн жана кинотеатрга ошон үчүн жетиш керек да элгечи. Ошон үчүн мыйзамды күчтүү кылыш керек да, аны элге жеткириш керек. Ошондо эле бул маселе чечилет. Бизде жана айтып атпаймынбы, телеканал мамлекеттик КТР ошол өздөрү уурлук менен заниматься этишет да, ошол шогулданат да. Көчөдөн сатып алып көргөзө беришет да. Ошон үчүн бизге Европада мисалы мынакей тиги Алмастагы айтып атпайбы, бизге ошо Голливудтун же болбосо башка өлкөлөрдүн алып эле көргөзүп атышат да. Эч кандай укугу жок. Муну мынакей Финпол кызматкеринин өкүлү айтып атпады, мисалы арыз болбосо текшербейбиз дейм. Алар тиги Европадан келип арызданбайт да, кыргыздар урдап атасыңар тиги бу депчи. Анан ушул Финпол булар эле өздөрү текшерип чыгышса, мына мисалы ар бир ушул телеканалдын программаларын, ошо берүүлөрүн текшерип чыкса, кана укугуңар барбы, келишимиңер барбы деп ушуну текшерип койсо эле бүт ошол тыйылат да. Анткени ошол телеканал ошондо жана сиз айткандай өздөрүнүн контенти менен, ошол эфирди өздөрүнүн продукциясы менен толтурганга аракет кылат. Анан бул жигиттерге келет, фильмдерди бергиле, сатып алалы деп же келишим түзүшөт. Анткени мына бул биздин органдар ушулар иштеп турса, ошондо мындай бир тартип болот да. Ошондой эле мына ким Аскарды айтып кетпеди, 50 000 сомго чейин мындай тигиндей деп. Анан 50 000 сомдук жылкыны уурдап кетсе, мисалы 6-7 жыл кесилип кетет. Биздиги мындай кичине мындай эме болуп атат да, өтө эле мындай.
укугуңар корголбой атат деп атасыздар. Бул жакта каржы полициясынын кызматкерине жаңы эле агабыз айтып калды. Мисалы үчүн ошол эле Warner Bros, 20 век, Disneyland компаниялары бар да, ошолордун кинофильмдери биздин Кыргызстаныбызда мыйзамсыз иш алып барып келет да. Анан сиздерде ошондой укук барбы? Мисалы үчүн сиз айттыңыз сөз түрдө жабырлануучу арыз жазышы керек деди. Байкебиз айтып атат да. Кантип жазмак эле Кыргызстанга келди дейт. Бизде өзүбүздүн баягы иш боюнча, кызмат боюнча биздин өзүбүздүн да баягы өзүбүздүн бир негласный сотрудниктер да бар. Деген бар бизде ошолордун компетент, ошолор аркылуу да иш жүргүзөбүз. Бирок сиздердин айтып аткан жанакы көйгөйлөрдүн баардыгын ар бир телеканалды, ар бир көрүүнү текшериш керек дегенге биз текшерүүчү орган эмеспиз. Биз деген контролдоо органы, биз ошол жерде укук бузуу, бул деген телеканалды кайсы эме чыгарып атса, бул бир жылда бир жолу салык төлөөнүчү канал болгондон кийин ал салык кызматы сөз текшерет. Эгерде ошол жерде мыйзам бузуу бар болсо, чын эле сиз айткандай жанакы передачалардын баардыгын бөлөк жактан алып, анын укугу козголмосо, ал бизге өткөрүп беришүүгө милдеттүү. Алар если ошодо кирешени таап, аны көмүскө аркылуу алып атса, ошол салык кызматы ошолор бизге деген ошо көрсөтүп бериш керек. Бир нерсени тактагым келип атат да, мына бул жерде жаңы эле Темир ага айтып калды. Мисалы үчүн бир жыл курдаса 50 000 сом үчүн 5-6 жыл кесилип кетип атат дейт да. Анын бирөөнүн интеллектуалдык менчигин урдаган үчүн андай мындай кылмыш жоопкерчилигине тартылбай, көбүнчөсү административдик баягы кылмышка тартылган учурлар көп кездешип атат дедиңиз. Сиздин сөзүңүздү 2019-жылы гумандуулукка барып, тескерисинче жана жылдар азайып аткан экен да. Менимче каракчылыкка шектелгендердин, мисалы үчүн кармала турган болсо, мурдакыдай 5-10 жыл эмес, азыр азайып калыптыр. Бир нерсе ошо азайып калдыбы ошол кесилип кеткен жылдарда алынып салынды, бирок айып, штраф дегендер бар. Мындан сырткары да жоруктар жөнүндө кодексине да кирди. Ошол жерде дагы штрафтар каралган, бирок түрмөгө отургузбайт да. Эркинен ажыратылбайт. Бул нерсени алып салды. Мен бир нерсени сурагым келип атат да, ушул баягы кино тууралуу, деги эле автордук укукту коргоо тууралуу мыйзамды жогорку кеңешке сунуштап жатканда сиздерди чакырып ошол жерден сунуштайсыңар да, өзүңөрдүн кызыкчылыктарыңарды айтасыздарбы? Же ал эми депутаттар өзүлөрү эле ойлоп табышабы? Процесс кандай болот? Ошондо айттыңар беле каракчыларга эме жеңилдик берели, кесилбей эле койсун эркинен деген. Мына ошо каракчылыкка кабылгандар болуп атпайбы? Силер уктуңар беле ушундай, мисалы үчүн ушундай мыйзам кабыл алынып, азыркы учурда мен ойлойм да, биякта аябай соң сөз болгондо мен ошону жаттап калдым. Эгерде жогорку кеңеште же ошол чиновниктердин арасында ушундай проблемага көйгөйгө туш келбеген адам жок болсо, ал проблема чечилбейт. Мисалы үчүн бир жактан бир компания нефть алып келеби же бир алтын алып келеби, ал биздин улуттук эмеге влиять этип атат, аларды киргизбегиле деп туруп, ушул жактагы алтын таба турган эмелер киргизет ушул законду. Анткени өзүнүн кызыкчылыктары. Биякта эч ким кызыкчылыгы жок, гуманность, не гуманность деген анын баары туура эмес. Бул деген урулук. Урулук аябай чечкиндүү чечилиш керек. Уголовный кодексте жазылыш керек. Анан мен да азыр эмем жетип атат да, андай мыйзам кабыл алынбайт эч качан. Анткени ал жакта чыгармачылык кино жаатына адамдар жок тилекке каршы. И болбойт. Анткени бөлүнчө учурларда баарыбыз билебиз. Садык Шернияз барго. Биз бир гана суранат элек, суранган бойдон эле калып калабыз. Кинону чоң экранга чыгарганга чейин мыйзам иштеп атат да. Абдан жакшы иштейт. Мисалы, салык инспекциясына биз учетко турушубуз керек. Кинематографиядан уруксат алышыбыз керек. Андан кийин ошо кыргыз патентке эле барып кайта бизде каттоо жүргүзүш кандай музыка барбы жокпу ошого биз каттоо турушубуз керек. Андан кийин экранга чыгып атабыз. Бирок экранга чыккандан кийин эгерде ошол режиссердун тасмасы пиратский болуп интернетке чыгып кетсе, мамлекетибиз аны коргоп бербейт да. Андыктан ошо биз айтабыз, мен жеке оюм, ушу мамлекет чыгармачыл адамдардын үнүн угуп, ушу уголовный кодекске, административдик кодекске өзгөртүүлөр киргизип, мисалы 10 000, 20 000 штраф деген, бул деген абдан кичинекей акча. Анткени ошол режиссер, продюсерлер кандай гана чоң акчаларды коротот да кино тартканга. Бул жакта кечиресиз, толуктап кетпейинби? Бир маселе.
жаза, мисалы үчүн штрафтар да, салык салынат, ошол штраф аз эле болуп атпайбы? 5-6 миң сом мисалы, 8 миң, 10 миң сом болсун мисалы үчүн. Бирок аны пиратка чыгарып аткан адам билет да, мен мындан пират кылып чыгарып алсам 100 миң сом табам, 10 миң сом штраф кылып төлөп коем деген да. Коркпойт мындай мыйзамданчы. Ошондон корко турган мыйзам керек. Анан ошол мыйзамды элдин баарына жеткизиш керек. Эл эң негизгиси алдын ала ошол нерсени кабыл алып көрүш керек да, элге жетиш керек. Аскар баке, жаңы эле айтып калбадыңызбы сиз, Садык Шернияз бар депчи. Ошол кино жаатында кандайдыр бир мыйзам кабыл алууда, мындай ошол киночулардын үнүн жеткирип атат деп. Биз жогорку кеңештен да депутаттарды чакырганбыз, келе алган жок. Жооп бере аласызбы Айбек бакечи, сизге берген тууралуу? Мен ошол суроону берейин деп аткам да. Көрсө баягы мыйзам бизде бар экен да, бирок ошол мыйзам боюнча бир дагы видео аудио пират соттоло элек да. Кийинки дагы боло турган пираттарга жеңилдик берип атышыптыр да. Такыр мындай реалдуулуктан алыс. Сиздер бардык деп атпайсыздарбы жогорку кеңешке? Темирбек айтты го, бардык депутаттар менен кездештик деп. Биз эми эле бардык. Бул мыйзам эметилген турбайбы, күчүнө кире турбайбы биринчи январда? Сиздерге айткан жокпу ал тууралуу? Биз жакында эле бардык. Сиздин кабарыңыз барбы ушул жаңы кабыл алынган мыйзам тууралуу? Анан сиздер менен кеңешеби булар? Гумандуу мамлекетте жашап атабыз, анан бирок дагы гумандуу болуп кетип атканыбызга мен өзүм таң калып атам. Гумандуулук деген нерсенин мааниси такыр башка. Гумандуулукту биз жетим жесирлерге кылалык, бечараларга кылалык. Ал эми жана уурдап, жана Темирбек Назаров 1 жыл автобустун ичинде жатып тартты. Ушунун немесин колунан жулуп алып алсак, анан муну уурлук дебей кайра эми темир капа болбойм, аларды кичерек алып коюштур деген сөз. Кантип болсун эми ошондой? Мен тиги азыр Садык Шерниязды айтып кетишти. Эми ал депутат болсо деле дагы бир киши чече албайт. Аякта 120 киши, аякта депутаттар бар, өзүлөрүнүн телеканалдары бар. Ошон үчүн ал өзү чече албайт. Анан мен бир сөз айтар элем, тиги мамлекет башка чет мамлекеттерде, Орусиядабы, тиги Европадабы, Америкадабы поддержка кылат да кинематограф. Акча бөлүнөт. Например, Орусияда кинотеатрлар, режиссерлор налогтон бошотулат. Мыйзам чегинде вот просто тиги Финполдо бир отдел ачылса, мониторинг кылып, телеканал, интернет ресурстарда, базарларда ошондо салык төлөнөт. Эл кино барып билет алганда биз и так эле 20 миллион сомдой жылына төлөп атабыз, НДСти, башка налогторду төлөп атабыз. Ошон үчүн ошол мыйзам чегинде коргоп берсе, ошол биздин немебизде кызыкчылыгыбыз ошол эле да. Мен баарын билет экенсиңер, анан эмнеге чече албайсыңар ушундай мыйзамдар иштесин? Ал жакта мыйзам, биз тиги мыйзамды жазбайбыз. Биз мыйзам жазбайбыз. Биздин колубуздан келбейт да. Бизде мындай бийлик жок, мындай нерсе жок. Жок, сунуш пикирлериңерди эске алат да. Силер идея бересиздер. Канча 10 жылдан бери сунуш пикир айтып келет. Постоянно тиги столдо отурабыз. Рахмат баарыңыздарга, эфирибизге атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн. Кимдир бирөө дал ошол автордук укукка кол салганы бул чынында уурулук деп эсептелинет. Андыктан бирөөнүн эмгегин уурдабастан, албетте бирөөнүн эмгегин сыйлоо менен биз иш алып барышыбыз керек экендигин дагы бир ирет бул программанын алкагында айтууга аракет кылдык. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу болду. Кайрадан эфирде жолугушканча бар болуңуздар.